саламатсыңарбы менин акылдуу, аракетчил окуучуларым? Жакшы эс алып турдуңарбы? Маанайларыңар жакшыбы? Анда жагымдуу маанай тартуулап, бир жылмайып алабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы текст, анын мүнөздүү белгилери. Сабагыбыздын максаты текст жөнүндө маалымат аласыңар, өз алдынча текст түзгөнгө үйрөнөсүңөр, сулуу жазууга аракет кылып, таза, тыкан жазганга тарбияланасыңар. Текст адабий чыгарманын, илимий эмгектин, кандайдыр бир документтин, докладдын жана башкалардын жазуусу, анын айрым үзүндүсү же бир нече сүйлөмдөрдүн байланыштуу айтылышы. Текст маанилик, тематикалык, грамматикалык, стилистикалык жана структуралык жактан тыгыз байланышкан бир нече сүйлөмдөрдүн жыйындысы. Тексттин негизги белгилери: тексттеги сүйлөмдөрдүн туруктуу мүчөлөнүшү, маанилик жактан бир бүтүндүк түзүшү, сүйлөмдөрдүн өз ара байланыштуулугу. Тексттин өзү белгилери: экиден кем эмес сүйлөмдөн уюшулат текст. Андагы сүйлөмдөр стилдин бир түрүнө мүнөздүү. Тексттин тутумундагы сүйлөмдөр өздөрүнүн берген маанилери боюнча тыгыз байланышта болуп, биринин маанисин экинчиси толуктап, мазмундук, тематикалык жактан бир теманын айланасында топтоштурулат. Грамматикалык түзүлүшү боюнча өз ара тыгыз байланышта болот. Тексттеги сүйлөмдөр өз ирети менен тизмектешип келип, ар бири өзүнөн мурда айтылган ойду андан ары улантат. Мисалы, Дүйшөн адатынча бизди мектепке ээрчитип чыкты. Бул жолу ал эч бир унчукпай, сүйлөбөй келе жатты. Мугалимибиздин мындай болгонун эч бир көргөн эмес элек. Мектепке кирип келгенден кийин Дүйшөн адатынча от жаккан жок. Балдар, байкаганыңардай, бул 4 сүйлөмдөн түзүлгөн текст. Бул сүйлөмдөгү сөздөр ирети менен тизмектешип келип, ар бири өзүнөн мурда айтылган ойду андан ары улантып кетип жатат. Тема түшүнүктүү болгон болсо, анда азыр дептер, китеп терибизди ачып, бүгүнкү числоону жазып, теманы коюп, андан кийин көнүгүү иштейбиз. 8-көнүгүү текстти көчүрүп жазып, андан ары оюңарды чыгармачылык менен уланткыла. Көнүгүүнү иштеп болгонуңардан кийин мага жөнөткүлө. Балдар, бүгүнкү тема боюнча менин силерге суроолорум бар. Биринчи суроо: текстти эмнени айтабыз? Экинчи суроо: тексттин кандай мүнөздүү белгилери бар экен? Үчүнчү суроо: текст канча сүйлөмдөн уюшулат? Суроолорго жооп берген болсоңор, силер эң мыкты, эң азамат окуучуларсыңар. Анда балдар, силерге үйгө тапшырма. Үйгө тапшырмага 11-көнүгүүнү иштейбиз.